саламатсыздарбы? Эсиңиздерде болсо, чет өлкөлөргө окуу жана окууларга тапшыруу тууралуу видео серияларын баштатканбыз. Бул видеобузда Түштүк Кореяга окуу тууралуу кеп козгомокчубуз. Албетте, эгер көптөн бери кыздарыңыз, уулдарыңыз, тааныштарыңыз Корей драмаларын көрүп, же болбосо бул жакта компанияларды көрүп, ал жерде иштегиси келип, окугусу келип жүргөн болсо, анда биз менен болуңуздар. Албетте, финансы, акча тууралуу да кеп козгомокчубуз. Анын жанында корей тилин билүү керекпи, керек эмеспи, же болбосо ар кимдин өзүнүн тажрыйбасына жараша кандай тапшыруу жолдору бар, бүт баарын ачыктап бермекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Төрт программа бул негизги жолдор. Биринчиси KGSP программасы. KGSP программасы менен жылына өзүнүн чектөөсү бар. Албетте, Кыргызстандан жылына 10 чукул студенттер алып келишет. Бул Корея өзүнүн мамлекети, өзүнүн government программа деп коет, өзүнүн мамлекети каржылаган, стипендия берген өзүнчө бир программа. Бул программага сиздин корейче билүүңүз керек деген шарт жок. Корейче билбей туруп да тапшырсаңыздар болот. Бирок корейче билген, же болбосо англисче жакшы билсеңиз, албетте сизге өтө чоң артыкчылык болот. Не дебекчибиз? Корея KGS программасы тууралуу кененирээк айтчу болсок, KGS программасы менен өтсөңүз 100% бекер окуу мүмкүнчүлүгүн аласыз. Кандай гана күчтүү окуу жай болбосун, кандай гана престиждүү окуу жай болбосун, бекер окуйсуз. Экинчиси стипендия айлык $500, $800, $1000 чейин адамдарга жараша бөлүп берет, университетке жараша. Бирок минимальный $500 айына аласыз дегендей. Айлык сыяктуу окуп. Үчүнчүсү туда обратно билетиңизди төлөп берет дегендей. Ошондой өз привилегиялары бар. Аябай сонун программа. Экинчи бөлүк бул тил курстары. Тил курстарында дагы корей тилин билүү керек деген шарт жок. Бирок минимально азыр виза алуу үчүн, башка алуу үчүн минимально өзүнүн корей тилин бир аз билүү керек деген шарт коюлуп калды. Кандай болот? Университетке подкурс сыяктуу болот. Подкурс дегенде биринчи тил курсун окуйсуз, белгилүү 5 ай болобу, 1 жыл болобу, же 2 жыл болобу. Андан соң корей тилин бир деңгээлге жеткизген соң, Корей университеттеринде магистратура, бакалавр же докторантура программаларын тапшырып өтүп кетесиз дегендей. Подкурс сыяктуу. Ага бир аз акча керек болот, албетте. Өзүнүн scholarship'тери жок дегендей, scholarship дегенде KGSP сыяктуу каржылап беришпейт. Өзүңүз айлык контрактын төлөшүңүз керек болот. Үчүнчү жолго келчү болсок, же англисче билүүңүз керек болот, же корейче билүүңүз шарт дегендей. Эмнеге себеп дегенде, подкурс деген нерсе жок. Дароо университетке тапшырасыз. Англисче билүү керек болгон университеттер 10 чукул. Ичинде UNIST, KAIST деген Сеул националдык университет, улуттук, анын жанында Solbridge Business School деген ошолор ичине кирет. Ал эми корей тилин билүү керек болгон бул калган бүт эле университеттер корей тилин сурашат дегендей. Анын ичинде архитектура болсун, инженер болсун, медицина бүт эле университеттерге тапшыра аласыз эгер корей тилин белгилүү даражага чейин өздөштүргөн болсоңуз. Төртүнчү категорияда бул student exchange program деген болот. Ал жерде өзүнүн негизи университеттер, окуу жайлар башка университеттер менен студент алмаштырып, аларга exchange кылып, ошондой программалар бар. Бул системада бар нерсе. Кореядан Америкага жөнөтүп, Америкадан Кореяга алып келет дегендей. Бул Кыргызстанда дагы көп университеттер менен мамиле түзүшкөн, Кореяда университеттер. Биздин билишибизче, Ошмудан келген, Оштудан келген, Алчадан келген, бир канча университеттерден келген студенттер көп эле көрүп жүрөбүз Кореяда. Андыктан эгер окууну баштап алган болсоңуз, до сих пор дегенде кызыккан болсоңуз, бул жакка келүүгө анда албетте сиз үчүн аябай сонун шанс. Издештириңиз, караштырыңыз, мүмкүнчүлүк болгондо тапшырыңыз. Андан сырткары 4-чү student exchange менен да бүтүп калбайт, албетте 5-6 болуп кетет, бирок булар бирин серин издештиришиңиздер керек. Мисалы, Ошто, Бишкекте корейский центрлер бар деп укканбыз. Бишкектен көп көрөбүз. Бишкектин корейский центринде тил үйрөнүп, андан соң программаларга тапшырган, тил курсуна тапшыргандар, виза алгандар дегендей. Анын жанында башка да койка деген бар, мисалы, ошол сыяктуу программалар. Эми ал бир аз узкий специальность, узкий тармактарда. Андыктан 4 негизги жол бар. 4 негизги жол менен андан соң берки специальный жолдор бар. Бир аз караштырсаңыз өзүңүзгө жакшы. Эң маанилүү нерсе эмне? Акча менен каалабым бар, акчам жок, же болбосо корейский тил билбейм андай деп. Мен оюмча булар баары шылтоо, биздин оюбузда дегенде шылтоо. Эгер чындап кааласаңыз, чындап Кореяга келип жашоо окуп кетем деген оюңуз болсо, анда сизди эч нерсе тоспойт. Аракет кылыңыз дегендей. Колуңуздан бүтүп баары келет деп ишенебиз. Биз дайыма жардам бергени, бүт бул жакта мекендештер кимдер болбосун дуа кылып, аракет кылып жардам берген даярбыз.